үнүбүздү жеткизгени келгенбиз чек ара боюнча. Мен өзүм Бөрүбаев Сапарали Жапарович, Лейлек районунун айылдык кеңешинин Катыраң айылдык кеңешинин төрагасымын. Баткен облустук сотунда Катыраң айылдык кеңешинин төрагасы чек ара маселеси боюнча элдик жыйындарга катышып жүргөн Сапарали Бөрүбаевдин бөгөт чарасы каралды. Облустук сот ишти карап Сапарали Бөрүбаевге карата Лейлек райондук сотунун аны 2 айга камакка алуу боюнча чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Елдің атынан келгенбіз, тилекке қаршы біздің өзіміздің президентімізге үніміз жетпегені тағы бір жолы бізді өкіндіреді. Апелляциялық сот отыруунун негизинде биз ушу Сапарали Бөрүбаевга карата бөгөт коюу чарасын камакта кармоо эмес, үй камагына чыгарып берүүнү суранганбыз. Ага карата мыйзам жол берет. Анткени Сапарали Бөрүбаевдин өздүгүн аныктоочу документтери бар, туруктуу жашаган үйү бар, жашы жете элек балдары бар. Милиция Сапарали Бөрүбаевди ээн баштык беренеси боюнча шектүү катары кармаган. Кийин жаза кодексинин тоно, жапырт башаламандык жана бирөөнүн мүлкүн жок кылуу деген беренелердин негизинде да сотко чейинки өндүрүш ачылганы маалым болгон. Бөрүбаев 2012-жылдын 19-22 ноябрь күндөрү Лейлектеги алтын кени бар Апрельская тилкесинде Алаурум компаниясындагы башаламандыкка тиешеси бар деп шек саналууда. Лейлек райондук иштер бөлүмү тарабынан 2012-жылы ушул Катыраң айылынын аймагында Апрельский алтын кенине байланыштуу элдин митингге чыккан, ошол жерде алардын мүлкүн талап тоногон деген фактысы боюнча дагы 3 оор беренелер боюнча кылмыш ишин кайрадан жандандырып жатат. Ал жерде массалык башаламандыкты уюштуруу, бирөөнүн мүлкүн тартып алуу беренелери коюлган. Ошондой эле тоноо беренелери. Бирок бизге белгисиз жагдайы ошо 8 жылдан кийин кандай көөлөр каяктан пайда болуп калды белгисиз. Анткени 8 жылга чейин Сапарали Бөрүбаев өзүнүн айылында туруктуу жашап жүргөн, эч ким аны издеген эмес, бирок 8 жылдан кийин ушундай жагдайлардан улам кылмыш ишин козголуп жатат. Ошондой эле 43 берене аркылуу деп атат. 43 берене бул шериктеш деп атат. Бирок ошол эле учурда бул факт боюнча жалгыз Сапарали Бөрүбаевга кылмыш иши козголгон, жанында эч кандай шериктеши жок. Ошондуктан бул жерде тергөөдө аябай бүдөмүк жагдайлар көп. Бул оор беренелер болгондугуна карабастан баягы кылмыштын мөөнөтү срок давности деп коет, 7 жыл каралган. Азыр 8 жыл өткөн. Булар кыскартылууга жатат, эгер ошо далилденген жакта дагы. Бүгүн мына ошол инвестор, ошол Апрельская алтын кенини лицензиясын ээ кылган инвестор AZ International компаниясынын директору айтты: биз эч кандай материалдык жана башка дооматтарыбыз жок Сапарали Бөрүбаевга. Аны бошотуп коюуну суранды. Себеби ал айтып атат: мен эртерээк барып жумушту башташым керек. Сапарали Бөрүбаев ошол айылдык кеңештин төрагасы катары бизге жардам бериш керек деп өзүнүн дооматтарын айтканына карабастан өтүнүчтөрүнө соттук коллегия ушундай чечим кабыл алды. Уластык соттун коллегиясынан ушул баламды чыгарып берүүгө ушул суранам. Бийликтен да суранам, баардыгы эми бул калай калк билип турат, эми мен эч нерсе деп айта албайм. Кудай буйрса чыгарып берсин деп эле Кудайдан тилейм, ана бийликтен соттук немелерден сурайм ушул. Лейлек райондук соту 15 февралда Бөрүбаевдин бөгөт чарасын карап, аны 14 апрелге чейин камакка алган. 12 февралда Катыраңдын депутаты Нурдин Дүйшөбаевдин аны Бөрүбаев эч бир себепсиз коомдук жайда уят сөздөр менен акарат кылып, уруп, денесине зыян келтиргенин айтып арызданганы негиз болгон. Мен мушташ болгондон кийин медициналык жардам алган, мен больницага жаткан жокмун. Өзүңүз жаздыңызбы же сиздер жазып берди деп айтты? Кандай өзүм жаздым. Айтсаңыз, кандай жабыр тарттыңыз ушу? Кайсы жерлериңизге урду, кандай уруштуңуздар? Ал мен эмеге жазганмын. Алган тергөө бөлүмүнө сураласың. Кийин Дүйшөбаев кайра тосмо арыз жазганы кабарланган, бирок милиция андай арыз тергөөдөгү кылмыш ишине тиркелбегенин билдирген. Бөрүбаев чек ара коомдук бирикмесинин төрагасы. Ал кыргыз-тажик чек арасын аныктоону тездетүү маселесин көтөрүп, кыргыз бийлиги чабалдык кылып жатканын ачык сындап тургандардын бири. Биздин ушул 2 райондун эли ушул Жеңиш Аразаковдун комиссиясынын ишине өтө нааразы да. Эгерде ушул биле турган адамдар барганда мындай кырдаал жаралмак эмес. Буга чейин да Баткендеги чек ара маселелерине, чыр-чатактарга байланыштуу бир нече жаран кармалып камакка алынган болчу. Ата журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев күч органдарынын бул аракеттерин туура эмес кадам катары сыпаттаган. Коопсуз жашоону түзүп бериштин ордуна кайра аларды
коркутуп, үркүтүп, мына кече алып келип төртөөнү камап, анан кийин дагы чыксаңар андай кылабыз, мындай кылабыз деген сөздөрдү токтотуш керек. Себеби ал балдар айласыздан ошону жасап атышат. Биз аны туура түшүнүшүбүз керек. Биз Баткен облусуна айрыкча ошо чек араны чектешкен айылдарга өзгөчө статусту беришибиз керек. Эгерде үйүңө келип үйүңдү өрттөп кетип атса, атып кетип атса, такылап кетип атса, мекенчил жаштарыбыз карап турбайт. Эч ким карап турбайт. Эртең келип мени милиция камап коет экен, бүрсү күн келип мени алып барып бул жерге прокурор же болбосо милиция мени урушат экен деп карабайт. Алар колунда болгон нерсе менен коргонушат. Колунда болгон нерсе менен чек араны коргошот. Ошол жердеги элдин, жаш балдардын, аялдардын, абышкалардын коопсуздугун коргошот. Жана өздөрүнүн өмүрүн төбөлүккө салышат. Демек, биз ошол балдарды жанагы камап, же аларды коркутпастан биз ошол балдарга кайрадан мамлекет тарабынан мындай бир дух берилип, дух деген болот. Бул элдин духу болуш керек. Мамлекеттин духу болуш керек. Дух берилиш керек аларга. Кайра алар билиш керек. Мамлекет эч качан бизди ушул мамлекеттин чек арасын коргогонубуз үчүн бизди кордобойт деп алар ишениш керек. Баткендеги кыргыз-тажик чек ара маселесин чечүү аракети көрүлүп, эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын өкмөттүн маалымат кызматы билдирип келет. Жарандык коомдун өкүлдөрү болсо Тажикстан менен жер алмашууларда ачыктык болушун талап кылып турушат. Өткүрбек Рахманов, Регион.